Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. 2022-жылкы сезон башталды. Bir айдан кийин Норус турнирине арналган мелдеш старт алат. Жогорку лиганын командалары өз курамдарын атап, даярдыктарын баштады. Ынтымак 2022 курама командасы менен бүгүн сиздерди тааныштырабыз. Аны эмесе биз менен болуңуздар жана биздин каналга катталыңыздар. Ынтымак командасынын 2022 жылдагы курамы төмөндөгүдөй. Биринчи катар саны менен Эрлан Төлөбеков, экинчи Дастан Сагынбек уулу, үчүнчү Норус Ратбек уулу, төртүнчү Тойчу Коргонбаев, бешинчи Эржан Төлөбеков, алтынчы Данияр Искендеров, жетинчи Кушчубай Илис уулу, сегизинчи Райымберди Жаныбай уулу, тогузунчу Нурлан Узеев, онунчу Нуржан Мелисбек уулу, 11-чи Майрамбек Рыспеков, 12-чи Өмүрбек Эсен уулу. Назарыңыздарда 2021 жылдын курамы. Быйылкы курам менен салыштыра турган болсок, 3 өзгөрүү бар. Капитан, коргоочу Жоки Орозбаев таластагы айыл өкмөттөр аралык оюндарда бутунан жаракат алганына байланыштуу быйыл оюн таласына чыкпайт. Жоки агабызга ден соолук каалап, эртерээк оюн таласына кайтып келишин каалайбыз. Мындан улам быйыл капитандык милдетти Эрлан Төлөбеков аткарат. Ошондой эле акыркы 2 жылда ынтымактын намысын коргоп келген Элеман Нурболот уулу дагы быйыл жер улактан бутунан жаракат алып, 1 жыл чоң спорттон четтеп калды. Элеман мырзага дагы ден соолук каалайбыз. Аудасбек Мырзабек уулу дагы ден соолугунан улам ынтымактын курамында жок. Эми жаңы командага келген оюнчулар тууралуу сөз кылсак, Майрамбек Рыспек уулу 11-чи катар саны менен ойнойт. Таластык жигит 2016-2018 жылдар аралыгында Бакубат Талас командасында ойногон, ал эми 2018 жылдан бери достуктун чабуулчусу болуп келген. 9-чу катар саны менен ойной турган оюнчу Нурлан Узеев, коргоочунун миндетин аткарган улакчы буга чейин Айтамга командасында ойногон. Бакай атанын кулуну буга чейин Талас облусунун курамында дагы мыкты оюндарды өткөрүп келген. 5-чи катар саны менен ойной турган жаш жигит Эржан Төлөбеков ынтымак командасынын катарына кошулду. Эржан буга чейин карьерасын Бакубат Талас клубунда баштаган, 2 жыл аталган командада мыкты оюн өткөрүп, ынтымактын курамына киреринде татыктуу экенин далилдей алды. Буга чейин болуп өткөн райондор аралык оюндардын жыйынтыгында Талас району 30 упай менен 1-чи орунду ээлесе, Кара Бура 22 упай менен 2-чи сапка жазылды. Манас менен Бакайата райондорунда 16дан упай бар. Турнирдин мыкты оюнчусу болуп Эрлан Төлөбеков табылды. Ал эми мыкты ат Хан Соло аталды. Бактияр Жабагиев ойноткон бул ат үстүндөгү чабандеси менен Алатоого өтөт деген ойлор айтылууда. Жекеме-жекенин мыкты аргымагы болуп Кыргызстан деген күлүк табылды. Жаштар арасындагы мыкты улакчы деген наамды Өмүрбек Эсен уулу жеңди. Ал эми жекеме-жекеде мыкты болуп Кушчубай Илис уулу табылды. Урматтуу көрөрмандар, Only Top YouTube каналына катталып, Көкбөрү тууралуу акыркы жаңылыктар менен кабардар болуңуз. Алдыда башка командалардын курамы менен дагы тааныштырабыз. Андан кийинки Кудай буйруса, ынтымак командасына бир жакшы өзүнүн салымын кошом деген таластыктардын биздин bir көксөгөн максатыбызды койсок болот. Рыспеков Майрамбек! Андан кийинки өзүңүздөр билгендей жылдызы жанып келаткан Эсен уулу Өмүрбек. Ынтымактын ээси Эралиев Аскат Кыргызстан.